Саламатсыңарбы? Сиздер менен кайрадан кыргыз тили сабагынан жолугуп жатабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сөз, сөздүн лексикалык составы, сөздүн тике мааниси жана өтмө мааниси жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Өзүңөр билгендей, кыргыз тил илими чоң бөлүмдөрдөн турат. Фонетика, лексика, морфология, синтаксис ушул сыяктуу чоң бөлүмдөрдөн турат. Бүгүнкү биздин сөз кыла турган темабыз лексика деген чоң бөлүмдүн бирдиги болгон сөз жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Бул сөздөрдүн бардыгы, кыргыз тилиндеги сөздөрдүн бардыгы биригип келип сөздүк составды түзөт экен. Адам өзүнүн оюн бир сөздөрдүн жыйындысы аркылуу, бир сөздөр аркылуу өзүнүн оюн билдирет экен. Бул сөздүн сырткы формасы жана ички мазмуну болуш керек экен дагы, экөө биригип келип бир сөздү түзөт экен. Демек, ошол кыргыз тилиндеги сөздөрдүн бардыгы биригип келип бир сөздү түзөт деп айттык. Сөз бул реалдуу чындык менен тике байланышып, белгили бир маанини түшүндүрүп, көбүнчө бир нече тыбыштын найкалышынан туруп, өз алдынча бүтүн катары колдонулган тилдин маанилүү бөлүгүн бирдигин сөз деп атайт экенбиз. Сөздөрдүн бул өзүнө тиешелүү маанилери бар экен. Өзүңөр билгендей, өздөрүнүн грамматикалык мааниси бар экен, сөздөрдүн анан лексикалык мааниси бар экен. Грамматикалык маани дегенибиз бул кыргыз тил илиминин ичиндеги грамматиканы, морфология жана синтаксис түзөт. Мисалга ала турган болсок, бул эле менин колумда кармап турган калемсап дейли. Бул калемсап зат атооч болду, атоош жөндөмөсүндө турду, эч кандай мүчө уланган жок, калемсап деп эле турат. Демек, бул заттын, бул калемсап деген заттын бул грамматикалык белгиси катары түшүнөт экенбиз. Ал эми ушул калемсаптын лексикалык мааниси бар. Бул ушул калемсапка, ошол затка тиешелүү болгон бир маани экен. Кандай маани деген суроо туулушу мүмкүн. Бул маани кыргыз тилинде калемсапты жазабыз, окуу куралы катары колдонобуз. Бул анын лексикалык мааниси болуп саналат экен. Дагы бир мисалда, бул китепти алып келе турган болсок, бул китеп, кыргыз тили китеп экен. Бул китеп окуу куралы. Мындан окуйбуз. Бул окуу куралы катары колдонот экенбиз. Демек, бул анын лексикалык мааниси катары карайт экенбиз. Ал эми грамматикалык маанисинде карап көрсөк, бул зат атооч болду, жекелик санда турду китеп деп эле, атоош жөндөмөсүндө турду. Бул анын грамматикалык мааниси болуп саналат экен. Эми бул лексика жөнүндө сөз кылып атканда, башкача айтканда, биздин сөздүк составыбыз, же болбосо биздин сөздүк байлыгыбыз жөнүндө сөз болот экен. Бул сөздүк байлыгыбыз башкача айтканда, ички булактар аркылуу жана сырткы булактар аркылуу байып турат экен. Ички булак дегенибиз бул сөздөргө мүчөлөр жалгануу аркылуу жаңы сөздөр пайда болот экен. Мисалы, малчы деген сөз пайда болду. Атчы, сугатчы. Ушундай мисалдарды келтире берсек, сөздөргө мүчөлөр жалгануу аркылуу жаңы сөздөр пайда болот экен. Бул сөздөрдү биз ички булактар аркылуу биздин речибиздеги, лексикабыздагы сөздөрдүн көбөйүшү катары карайт экенбиз. Ал эми тышкы булактар аркылуу, кандай булактар аркылуу байыйт биздин лексикабыз? Бул тыштан кирген сөздөр аркылуу. Мисалы үчүн, араб, иран тилинен, монгол тилинен кирген, кытай тилинен кирген, орус тилинен кирген сөздөр аркылуу байыйт экен. Мисалы, бул мисалды көңүлүңөрдү бурсаңар, каалга деген сөз бар. Каалга деген сөз бир монгол тилинен кириптир. Биздин речибизде көптөгөн сөздөр бар. Алар көп, мисалы үчүн, араб тилинен кирет экен, иран тилинен кирет экен, орус тилинен кирген сөздөр. Кийинки сөзгө көңүлүңөрдү бургула. Пахта дейт. Бул пахта деген сөз иран тилинен кирген сөз экен. Андан кийинки урмат, араб тилинен кириптир. Самоор деген сөздүн түпкү тегин карап көрсөк, орус тилинен кирген экен. Самовар деген сөздөн келип чыгыптыр. Анан шаң, бул кытай тилинен кирген экен да. Дагы көп мисалдарды келтирсек болот да. Мисалы үчүн, китеп, мугалим, адабият, маданият деген сөздөрүбүз болсо, бул араб тилинен кирген сөздөр экен. Араб тилинен, иран тилинен кирген сөздөр экен. Монгол тилинен бөлөк какаш деген сөз бар экен. Бул кир деген сөздү билгизет экен. Андан кийин карасаңар, араб тилинен көп бизге араб тилинин көп бизге эмес тийген да. Араб тилинен кирген сөздөр бар. Жана кеп кылдык. Мугалим, мударис, алым, дарс, мына ушулардын бардыгы, адабият, маданият деген сөздөрдүн бардыгы бул араб тилинен кирген сөздөр экен. Эми
Бул жана айттык, бул кыргыз тилинин лексикасы ички байлыктар жана тышкы байлыктар аркылуу байыйт деп. Жаңы сөздөр пайда болуп турат экен. Маанилеш сөздөр бар экен биздин тилибизде. Ошону менен тышкары биздин тилибизден кайра колдонуудан чыгып турган сөздөр бар экен. Алар архаизм сөздөр деп аталат экен. Ал эми биздин тескерисинче биздин речибизге жаңы пайда болгон сөздөр неологизм сөздөр болуп эсептелинет экен. Биз азыр кеп кыла турган сөздөрдүн тике жана өтмө мааниси жөнүндө кеп кылат экенбиз. Сөздөрдүн тике жана өтмө мааниси дегенде бул кыргыз тилиндеги сөздөрдүн өзүнүн жеке керт башына тиешелүү жана лексикалык маанини кеп кылып атканда да кайрылдык, азыр да кайрылабыз. Ар бир сөздүн заттык мындай бир байланышына карата бир маанини билдирет экен. Бул анын тике мааниси болуп эсептелинет экен. Мисалы, түлкү деген сөздү карап көрсөк, бул иттер тукумуна кире турган сүт эмүүчү жырткыч жаныбар катары билинет экен. Бул түлкү дейт, бул анын сөздүн тике мааниси. Ал эми эле ушул сөздүн кайра өтмө мааниси бар экен. Ку, митам, кытмыр дегенде түшүндүрөт экен. Адабиятта көп эле жолугабыз. Түлкү деп жана тамсилдерде кезигет. Тамсилдерде ку, кытмыр, анткор, айлакер адамдарды түлкүгө салыштырат экен. Демек, биздин кыргыз тилибизде сөздөрдү тике жана өтмө мааниде колдонот экенбиз. Ал эми арстан дей турган болсок, арстан деген сөзгө мисал келтире турган болсок, арстан десек, кадимки эле күчтүү, чоң жаныбарлар тобуна кирет. Бу дагы сүт эмүүчү. Андан кийин кайра арстанды экинчи маанисинде, өтмө маанисинде карай турган болсок, ал абдан күчтүү, баатыр адамды салыштырат экен. Бул дагы анын өтмө мааниси жана тике мааниси катары алат экенбиз. Анан эме деген бар экен, бүжүңдөө дейт. Бүжүңдөп, бул да бүжүңдөө деген кыймыл аракетти билгизет, адамдар бүжүңдөп кетип бараттыр. Же апабыз бүжүңдөп кетип баратат деп бир кыймыл аракетти түшүндүрөбүз. Экинчи өтмө маанисинде бүжүңдөп жагалдануу, кошомат кылуу дегенде түшүндүрөт экен. Демек, бул бүжүңдөп көрдүңөрбү, сөздөрдүн тике мааниси жана өтмө мааниси. Бул тике мааниси ошол убакта болуп аткан окуяны, кыймыл аракетти, же болбосо ошол заттык маанини дааналап түшүндүрүп көрсөтөт экен. Өтмө маани болсо ар түрдүү окшоштуктарга, жакшылыктарга негизделип, мааниси бир контекстке карай ачык билинет дейт. Сөздөрдүн тике маанисинен башка дагы кошумча пайда болгон маанилери өтмө маани деп аталат дедик. Демек, башында кайталап өткөндөй, лексиканын бирдиги сөз болуп эсептелерин билдик, жандан бери айтылып өткөн мисалдардан улам. Сөз дегенибиз, бул сөз дегенибиз, же болбосо сөздүк лексикалык бирдик, лексикалык состав дегенибиз, бул сөздөрдүн баардыгы биригип келип лексикалык составды түзөрүн билдик. Бул лексикалык составда ар бир адамдын лексикалык составы же болбосо сөздүк кору болуш керек. Канчалык сөздүк байлыгы көп болсо, канчалык сөздүк кору көп болсо, составы көп болсо, адамдын сүйлөө речи абдан көп болот экен. Мисалы үчүн биздин Юдахиндин кыргызча орусча сөздүгү бар. Ошондо 57 миңден ашык сөз камтылганда, мындай канчалык буну айтып аткан себебибиз, ар бир адамдын сөздүк кору же болбосо сөздүк лексикалык составы абдан бай болуш керек. Ал эмне кылып бай болуш керек деген суроо туулушу мүмкүн. Бул лексикалык составды же болбосо лексикалык корду же болбосо сөздүк байлыкты эмне кылып көбөйтөбүз дегенде, бул көркөм адабият китептерди көп окуган маалда адамдын сөздүк кору же болбосо лексикалык составы абдан көбөйөт экен дагы, анан сөз байлыгы абдан көбөйөт экен. Эми булардын биздин лексикабыздагы баюу жолдоруна токтолуп өттүк. Ички булактар жана сырткы булактар аркылуу байыйт дедик. Ички булактарыбыз жанагы сөз мүчөлөргө улануу, жалгануу аркылуу жасалат дедик. Андан кийинки жана сырткы булактарыбыз сырттан келген сөздөрдүн жардамы аркылуу биздин лексикабыз байыйрын билдик. Негизи мына сөздүн тике мааниси жана өтмө мааниси дедик. Бул сөздөрдү сүйлөөрдө адам оюн бирөөгө айтып түшүндүрөөрдө. Бул өтмө маани жана тике маанилер аябай колдонулат экен. Адабий китепте көңүл бурган болсоңор, адабий китептерде, адабий аңгемелерде, чыгармаларда бул өтмө маанилер абдан көп колдонулат экен. Анткени чыгарманы жеткиликтүү сүрөттөөдө, көркөмдөөдө бул өтмө маани абдан көп колдонулат экен.
эпостарда, элдик эпостарда, адабиятта, адабий чыгармаларда сөздөрдүн өтмө маанилери абдан көп колдонулат экен. Өтмө маанини жана түшүндүрүп айттык. Тике мааниден бөлөк ошого салыштырып атат, жана салыштырдык. Биз жана өтмө маани түлкүнү айтып кеттик, арстанды айттык, бүжүңдөөгө токтолуп өттүк. Бул анын өтмө мааниси экен. Тике маанисинен айырмаланып, тике маани деген, өтмө маани дегенибиз ошого салыштырат экен, ошого окшоштурат экен. Мисалы үчүн түлкү дей турган болсок, жана да токтолуп өттүк. Түлкүдө митам, кытмыр адамды түшүнөт экенбиз. Көбүнчө булар тамсилдерде, кыргыз адабиятында тамсилдерде көп жолугат экен. Элдик жомоктордо жолугат экен. Ал эми арстан деле эр жүрөк адамды, баатыр адамды сүрөттөйт экен арстан деп. Андан кийинки жанагы эле бүжүңдө бул жагалданган кошоматчы адамды түшүндүрөт экен. Кошоматчы адамды бүжүңдөйт деп айтат экенбиз. Демек, сиздер бүгүнкү сабагыбыздан сөздөрдүн тике мааниси жана өтмө мааниси жөнүндө түшүнүк алдыңар. Ал эми ошол эле сөздүн лексикабыздагы, биздин лексика деген темабыздагы жаңы сөздөр, эскирген сөздөр, диалектилик сөздөр жөнүндө кийинки сабактарыбызда улантабыз. Ушуну менен сабагыбыздын соңуна чыктык. Кийинки жолугушканга чейин саламатта туруңуздар.